Каракол шаарында азыр кызуу талкууга түшүп аткан Тыныстанов көчөсүнүн лотоктору боюнча маалымат бере кетсек, Тыныстанов көчөсү 2022 жылы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. 2022 жылы Атиас фирмасынан ошол 1400 даана лоток алынган. 2023 жылы ошол Атиас фирмасынан алынган лотоктор жаз менен эрип түшө баштагандыгына байланыштуу биз прокуратурага кайрылып, Атиас фирмасынын өкүлдөрүн чакыртып, ошол эрип калган түшүп аткан лотокторду кайра алмаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Былтыр Атиас фирмасы тарабынан 1400 даана лотокту алмаштырып, ордуна коюп берүү милдеттемесин мойнуна алышкан. Кеч күздө лотокторун ташып баштаган. Биз былтыр кеч күздө лотокторун алып келгендигине, кичине сырой келгендигине байланыштуу бизде күмөн болгондуктан былтыр алмаштырган эмеспиз. Быйыл жаз менен баштаганды сүйлөшкөнбүз. Бизде азыр акыркы келгендери менен болуп 400 лоток турат. Быйылкы жыл менен азыр жаз менен калганын дагы ташып келишет дагы. Толугу менен ошол эрип калган лотоктордун баардыгын өзүнүн каражаты менен, өзлөрүнүн тыйыны менен алмаштырып беришет Атиас фирмасы. Милдеттемеси бизде бар.